Жетімнің тарбиясында ушунчалык сабырдуу жүрөк керек экен да. Баарысын эле жүрөгү ошого туруштук бере албайт экен. Себеби чоочун эле бирөөнүн баласы да ошого жакшы тарбия берип, кийим кечесин алып ошону багыш бул кыйын да. Мисалы билесиздер, дайыма мына бурчта ажыга кетти Аксакал. 87-ге чыкты Абдырахман Аксакал. Дайыма мен чекесинен өп коюп саламдашам. Байкай жүрөсүздөрбү? Ошол Аксакалдагы бир баланы ошо атасы өтүп кеткен экен, ошону өзү колдоосуна алып, кепилдигине алып, мектепти бүтүрүп, Египетте 10 жылдан ашык окуганда спонсор болуп берди ошонучу. Куранды толук жаттап, 10 кыраатты эметип берди. 10 кыраатты бүтүп, Кыргызстандагы мен деген аалымдар эле. Ал дагы бак былтыр кайтыш болуп калды. Аяк кайгырды. Жаназасында алым жигит эле да, бүт мындай илимди, Куранды толук жаттаган. Кыргызстанда ошол 2 адам болсо экөөнүн бири ошол болчу да. 10 кыраатты жатка билип, кайсы шариатта кандай мазхабтарга чейин чачып жиликте биле турган алым жигит эле да. Жаназасына барды, спонсор сүйлө десе сүйлөй албай койду. Байкуш. Канча менет кетти эле. Ошол өтүп кетти, ошондо курсакта баласы калган экен, 9 ай өткөндөн кийин баягы эркек уулдуу болду да. Ошо өлөрдөн канча 1 ай мурда Бухарага барган экен, бул кабыр адамдын баягы сандыгы деп өлүм жөнүндө бир арабча текст окуп которуп берген экен. 1 ай мурда өлөрдөн мурда. Көрбөйсүзбү? Ошондой жетимди эрежеге жеткирип алып Кудайга шүкүр анын баласы да кары экен. Карасаңыздар баягы жерде. Ошондуктан баягы анча-мынча адам жүрөгү сабырдуу мындай туруштук бере албайт экен да. Ошого жетимдин тарбиясыга сабырдуу жүрөк керек дейт. Ошол Аксакалга мен тан бердим да Абдырахман ажатабызга. Ошого мен таккай өзүм барып кээде өзү келип туруп дайыма мага дубасын берет. Мурдагычым ажыга кетти да. Ошондой баланы тарбиялап, кары кылып чыгарды да. Өзү спонсор болуп, бүт стипендиясын төлөп, алхамдулилла.